Саламатсыңар балдар. Азыр мен силерге танграм оюнун ойноонун жолун көрсөтөм. Демек, танграм оюнуна 7 геометриялык фигура керек. Биз азыр күйүп турган шамчыракты кураштыруу үчүн төмөндөгүндөй кураштырабыз. Демек, 4-чү фигура, 5-чи фигура, эми 6-чы фигураны коюп, мына 7-чи фигураны койсок, силер көрүп тургандай, күйүп турган шамчырак келип чыкты. Танграм оюнуна ойноо үчүн силер төмөнгүдөй кылып фигураларды жасап алсаңар болот. Ал жалпы кураштырганыбызда квадрат формасын түзүш керек. Ал үчүн силер баракты кайрып, квадрат формасына келтирип аласыңар. Андан кийин тең бөлөбүз. Тең бөлгөндөн кийин аны кайра бүктөп, бул жагын жарымына чейин бүктөп, 3 бурчтук формасында кесип алсак да болот. Чийип даярдап алабыз. Андан кийин мурдуну туташтырып, бул жерден трапеция формасына келтирип, кичине 3 бурчтук пайда болду. Эми бул жактан дагы кайрып, квадрат пайда кылдык. Эми теңине теңеп кайрып алабыз да бул жагын трапеция сыяктуу. Бул жерде 1 3 бурчтук, 1 трапеция болуп, ушундай формага келтирип алыш керек. Силер ушинтип ар кандай нерселерди кураштырып ойносоңор болот.